Имсанбаевичте. Рахмат. Азыр Нурлан мырза көтөргөн маселе бул концептуалдуу маселе. Биздин укугубуз жок, баа бере албайм деп чыгып кетиши ал туура эмес. Алар кыргыз мамлекетинин атынан отурат ошол жерде. Кечээ биз мамлекеттик думага жасаган сапарыбыздагы көтөрүлгөн маселенин 70-80% ошол азаматтар чечсе болмок отуруп. Бирок алар чечпей атат. Алардын үнү да угулбайт. Керемет айлыктарды алышат экен дейт, бирок биздин өлкөгө кандай пайдасы бар деген маселе туулуп атат. Эмне пайда табабыз биз эгер алар биздин улуттук кызыкчылыкты коргой албаса, биздин жарандардын убактылуу ошол жерде түзүлгөн бир маселелерин чече албаса, эмне максатта? Алардын мындай бир аткаруу милдеттери жөнүндө кабарыңыз барбы сиздин? Эмне милдет аткарышат? Бар. Мисалы, ар бир министрдин өзүнүн направлениясы бар. Маматканов бул деген бажы сферасын көзөмөлдөйт. Асанбеков болсо инфраструктура сферасын көзөмөлдөйт. Бул Баракелде, бажы маселесин караса, ээктин келишими боюнча биздин Кыргызстандан караколдон чыгабы, нарындан чыгабы, лейлектен чыгабы, жашылча жемиштердин баары Калининградка чейин токтоосуз өтүшү керек. Келишим ошондой. Бирок бизде 100 миңдеген тонна жашылча жемиштер Москвага барып кайра кайтып атат, Россиянын чегинен. Же Мамыткановдун же Темирбеков дедиңерби? Же Асанбековдун экөөнүн үнү чыктыбы ушул маселе боюнча? Эмне үчүн баягы милдеттемелер аткарылбай атат? Ошол уюмга мүчө болбогон биздин кошуна мамлекеттердин жашылча жемиштери дагы токтоосуз түрдө өтөт. Товар обороты дагы 7 миллиард долларга чейин кетип баратат. А биз ошол уюмдун мүчөсүбүз, толук кандуу пайдалана албай, биздин дыйкандардын бүтүндөй өстүргөн жер жемиштери чек-арадан өтпөй кайра кайтып келатат. Сиздер ошол эки азаматты чакырып алып, экөө тең мына жерде аябай каттуу айтышат эле. Биз өлкө үчүн, эл үчүн, калк үчүн бардык нерсеге даярбыз деп. Мына кеткенден бери канча убакыт өттү, үнү чыкпайт го такыр. Департаменттин директорлорун айтпай эле коелу. Бул келишим стандарттык келишим, муну колдойбуз, маселе жок. Өзгөртүү, түзөтүү киргизе да албайбыз. Бул жөн эле баягы формализм. Толук формализм. Бирок ушул келишимдин ичинде, келишимден чыкпай, келишимдин алкагында жанагы Нурлан мырза көтөргөн маселени чакырып алып келип, ордуна коюп коюшуңар керек. Же бар бол, же жок бол деген маселени коюш керек. Эт менен челдин ортосунда жүрбө деген маселени коюш керек. Мен түшүнөм, сиз министрдин орун басары катарында баа бере албайсыз, бирок биз депутаттар элдин өкүлү катарында ушуну айтып коюшка милдеттүүбүз. Керекпи ички жөнгө салуучу механизмдерин сунуштагыла жогорку кеңеш кабыл алып берсе, маселе жок. Ушуну эске алып койсоңор, маселе жок. Сизди ушул жерден колдоп кетким келет. Абдан туура нерселерди айтып көтөрүп кеттиңиз. 26-27 майда бүт министрлер бизге Кыргызстанга келет. Өзүңөр билесиңер, биз бул жылы төрагалык милдетин аткарып жатабыз. Ошонун алкагында бизде чоң форум болот. Президенттердин катышуусу менен бүт министрлер келет. Биз Кудай буйрса, ошо силер депутаттар менен чогуу силерге мындай бир конференция уюштуруп бергенге иш аракеттенебиз да. Рахмат. Рахмат.